Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарых сабагында силер менен мен Анара Адамбековна Темиралиева. Коом бул бири экинчисин колдобосо кулап түшө турган таштардын үйүндүсү. Сенека. Баарыбыз бир коомдо жашагандыктан бири-бирибизсиз коомду эч убакта өнүктүрө албайбыз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин дүйнөдөгү күчтөрдүн тең салмактуулугун олуттуу масштабта өзгөрткөн. Европада СССР менен Америка Кошмо Штаттарынын аброю өскөн. Германия дүйнөлүк картадан бир аз убакытка жоголгон. Англия менен Франция эми континенттин тагдырын чечүүчү мамлекеттер болбой калышкан. Чыгыш Европада андан кийин дүйнөнүн башка аймактарында да жаңы коомдук саясий бийликке ээ болгон мамлекеттер пайда болгон. Алардын өнүгүүсү советтик саясий система көрсөткөн багытта кетти. Бүгүнкү сабагыбызда биз дал ошол социалисттик системада өнүгүп баштаган өнүккөн мамлекеттерге көңүл бурабыз. Анда эмесе сабагыбыздын темасы дүйнөлүк социалисттик система, анын жалпы мүнөздөмөсү. Бүгүнкү сабагыбызда биз дүйнөлүк социалисттик системанын түзүлүшүнүн себептерин талдайбыз. Социалисттик системанын бирдиктүү уюмдарынын максаттарын анализдейбиз. Дүйнөлүк социалисттик системанын өнүгүү этаптарын жана кулашын себептерин аныктайбыз. Дүйнөлүк социалисттик системанын түзүлүшү Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки мезгилдеги маанилүү окуя болгон. Европанын Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия өлкөлөрүндө элдик демократиялык революциялар болуп, өнүгүүнүн социалисттик жолуна түшүшкөн. Бул өлкөлөрдүн жаңы жолго түшүшүнө советтик жоокерлердин бошотуучу күч катары кириши чечүүчү ролду ойногон. Ушундай эле элдик демократиялык революциялар Азиянын Вьетнам, Корей, Кытай өлкөлөрүндө дагы жеңишке жеткен. Монголия болсо социализм жолуна мурда эле түшкөн. Натыйжада бул өлкөлөрдө СССРде ишке ашкан сталиндик үлгү боюнча чечкиндүү өзгөрүүлөр жүргөн. Алардын саясий турмушунда партиялык мамлекеттик тескөө күчөгөн. Эл чарбасы пландуу экономикага өтүп, аны борбордоштуруу саясаты жүргөн. Бул системага 1959 жылы Куба, 1975 жылы Лаос дагы кошулган. Ошентип 1980 жылдын аягына дүйнөлүк социалисттик системанын курамына 15 мамлекет кирген. Алар Албания, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Кытай, Лаос, Монголия, Польша, Румыния жана Советтер Союзу Чехословакиялар болушкан. Алар жер шарынын 26%-ын ээлеп, дүйнө калкынын 32%-ын түзгөн. Социализмдин дүйнөлүк системасы эл аралык турмушта өзгөчө орунду ээлеп, анын өнүгүшү орчундуу тарыхый окуялардын бири болгон. Социализмдин дүйнөлүк системасынын түзүлүшүн советтик армиянын борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрүнө бошотуучу миссия менен кириши шарттаган. Азыркы мезгилде илимпоздордун арасында бул маселе курч талаш жүргүзүүдө. Биринчилери бул өлкөлөрдө 1944-1945 жылдары элдик демократиялык революциялар болгон эмес. Советтер Союзу өзүнүн армиясынын күчү менен аларга өнүгүүнүн сталиндик моделин таң уулаган дешет. Экинчи топ жогоруда айтылган пикирдин кайсы бир деңгээлде чындыгы бар экендигин айтышат. 1945-46 жылдары бул өлкөлөрдүн коомдук турмушунда өтө кеңири демократиялык өзгөрүүлөр жүргөн. Натыйжада аларда мамлекеттүүлүктүн буржуазиялык демократиялык формалары калыбына келтирилген. Агрардык реформалар буржуазиялык мүнөздө болгон. Анткени жер мамлекеттештирилген эмес. Майда жана орто өнөр жайда жеке менчик ишканалар сакталып калган. Тейлөө тармагында эркин соода жүргүзүү тартиби киргизилген. Бул өлкөлөрдө көп партиялуулук система болгон. Эгерде Болгария менен Югославия боштондукка чыгаары менен эле өнүгүүнүн социалисттик жолуна түшүшсө, Албания 1946 жылы, Польша 1947 жылы январда, Венгрия 1947 жылы күздө, Чехословакия 1948 жылы февралда түшкөн. Анткени бул өлкөлөрдө улуттук компартиялардын жеке бийликтери орнотулгандыктан 1,5-2 жылча
альтернативдүү социалисттик эмес жолдор менен өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү болгон. 1950 жылдан баштап бул өлкөлөр СССРдин универсалдык үлгүсү боюнча өнүгүүгө багыт алышат. Экономиканын өнөр жай тармагы мамлекеттин колуна өтөт. Агрардык чөйрөдө мажбурлап кооперациялоо иши жүрөт. Жеке капиталга, эркин соодага тыюу салынат. Коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө башкаруучу партиянын, мамлекеттик органдардын такыба көзөмөлү орнотулат. Эркин ой айтууга тыюу салынат. Сталиндик үлгүнүн жайылышы менен улуттук өзгөчөлүк эске алынбай калган. Европа өлкөлөрүнүн социалисттик жол менен өнүгүшүндөгү кемчиликтердин кесепетинен эл чарбасында диспропорция түзүлгөн, элдин жашоо деңгээли төмөндөгөн. Натыйжада 1953-56 жылдары Польшада, Венгрияда, ГДРде чоң кризистер болуп өткөн. Югославия болсо өз алдынча башкаруу социализми деп аталган модельди ишке ашырышкан. Экрандан балдар Югославиянын өнүгүүсүнүн социализм үлгүсүн көрүп турасыңар. Схемада эмгек жамааттарына ишканалардын алкагындагы экономикалык эркиндиктер берилген. Айыл чарбаны зордоп коллективдештирүүгө жол берилген эмес. Акча товар мамилелери кеңири пайдаланылган. Бирок саясий жана коомдук турмушта Компартиянын монополиясы үстөмдүк кылган. Сталиндик үлгү менен салыштырып көрүп, айырмасын дептериңерге жазып алсаңар болот. Югославиянын мындайча өнүгүшү анын СССРден жана анын өнөктөштөрүнүн обочолонуп жашашына байланыштуу болгон. КПССтин 20-съездинде Сталиндик модель катуу сынга алынгандан кийин гана 1955 жылдан баштап Югославия менен социалисттик өлкөлөрдүн ортосунда мамиле оңоло баштаган. Европадагы мындай абал экономикалык жактан ыкчам өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берген. Ал эми Азия континентиндеги өлкөлөрдө бир партиялуу тоталитардык бийлик орногондуктан өнүгүү дагы эле солгун темп менен жүргөн. Карап көрөлү. Монголия 1924 жылы орногон социализм 1980 жылдары колдоого ээ болбой калган. Азыркы мезгилде бай материалдык ресурстарын билгичтик менен пайдаланышып, монгол, Тибет буддизм негизинде кайра жаралууда. Кытай социализмдин өзгөчө жолун басып өттү. Азыркы мезгилде Кытай дүйнөлүк фабрика деген атка конгон. Вьетнамда болсо азыркы күндөрү социалисттик түзүлүш формалдуу сакталганы менен рыноктук жеке менчикке таянган жолго ыкташкан. Лаос 1990 жылы өлкөдө коммунисттердин бийлиги жоюп, буддизмдин идеяларын кайра жандандыра баштаган. Өлкөнүн гербиндеги кызыл жылдыз буддалык белги менен алмаштырылган. КДР же болбосо Корея эл демократиялык республикасы социалисттик түзүлүштү толугу менен сактап калган дүйнөдөгү бирден бир өлкө. Ошондой эле Кубадагы дүйнөлүк социалисттик системанын колдоосунан ажыраса дагы социалисттик принциптерге, маркстык идеалдарга берилген бойдон калууда. Ошентип, азыркы мезгилде дүйнөлүк социалисттик системанын курамындагы Корея эл демократиялык республикасы жана Куба эл республикасы гана социалисттик идеядан тайбай келе жатат. СЭФ Өз ара жардамдашуу совети 1949 жылы түзүлгөн. Бул социалисттик системанын тарыхындагы эң маанилүү окуя болгон. Мунун натыйжасында Европадагы социалисттик мамлекеттердин ортосунда экономикалык, илимий-техникалык байланыштар ырааттуу жолго коюлган. Өнүккөн социализмди куруу идеясын чыгаргандар дүйнөлүк социалисттик системанын ичинде СЭФ Өз ара жардамдашуу совети аркылуу экономикалык байланыштын жетишкендиктерин жогору баалашкан. Эгерде 1949 жылы СЭФтин максаты эки жактуу болсо, 1954 жылдан тартып мүчө болгондор эл чарбасын өнүктүрүү пландарын координациялоону көздөгөн. 1960 жылдары өндүрүштү адистештирүү жана кооперациялоо, ал тургай эмгекти эл аралык бөлүштүрүү жөнүндө келишимдер түзүлө баштаган.
1970-жылдары борбордук жана түштүк чыгыш Европанын социалисттик өкүлдөрүнүн өнөр жай өндүрүшү бир калыпта жылына 6-8% өсүп турган. Бирок бул жетишкендиктер экстенсивдүү, тактап айтканда өндүрүштү механикалык гана кеңейтүүнүн эсебинен болгон. Электр энергиясын болот эритүү, кен казуу, машина куруу боюнча сандык көрсөткүчтөр гана өсүп бараткандай таасир калтырган. Өндүрүштү жаңы технологияларды кеңири пайдалануу менен ургаалдуу өндүрүү маселеси колго алынбай калган. Өлкөлөрдөгү кырдаалдардын өзгөрүүсү боюнча бул социалисттик дүйнөнүн өз ара жардамдашуу совети жоюлуп кеткен. 1955 май айында аскердик саясий мамилелерди жөнгө салуу үчүн Варшава келишими түзүлгөн. Ал жөнүндө төмөнкү видео айтып берет. Варшава келишиминин түзүлүшү бул СССР баштаган социалисттик дүйнөнүн НАТОнун түзүлүшүнө жооп болгон. Анткени батыш өлкөлөрүнүн 1954-жылы октябрда болуп өткөн Париж конференциясында капиталисттик мамлекеттер Батыш Европалык өз ара жардамдашуу аскердик саясий блогу түзүлүп, ага Батыш Германияны кошушкан. Аны билгенден кийин Советтер Союзу 1955-жылы майда башка социалисттик мамлекеттер менен биргеликте Варшавада жыйын өткөрүп, келишимге кол коюшкан. Ал келишим социалисттик өлкөлөрдүн аскердик саясий уюмга биригүүсүн караган. Максаты достук жана өз ара аскердик жардам көргөзүү болгон. Кийин ал Варшава келишиминин уюму деп аталып калган. Келишимге Советтер Союзу, Албания, Болгария, Венгрия, Чыгыш Германия, Польша, Румыния жана Чехословакия мамлекеттери кол коюшкан. Келишимдин шарты боюнча, эгер уюмдун кандайдыр бир мүчөсүнө тыштан кол салына турган болсо, башка мүчөлөр бардык тараптан, анын ичинде аскердик жардам берүүгө милдеттүү болушкан. Уюмдун бириккен аскердик күчтөрүнө Советтер Союзунун маршалы командалык кылган. Варшава келишим уюмунун генералдык штабы Москвада болгон. Командалык тил орус тилинде болуп, негизги документтер дагы орус тилинде жүргүзүлгөн. Варшава келишиминин аскердик күчтөрү 1985-жылга 7,5 миллион солдат болгон. Союз 36 жыл өкүм сүрдү. Биринчилерден болуп Албания 1962-жылы эле уюмдан чыгуу каалоосун билдирген жана 1967-жылы Чехословакиядагы Прага жазынан кийин биротоло чыгып кеткен. Варшава келишими өз жашоосун Европадагы саясий кырдаалдын өзгөрүүсүнөн кийин гана 1991-жылы 1-июлда токтоткон. 1950-жылдардын аягында, 60-70 жылдардын ортосунда дүйнөлүк социалисттик системадагы өлкөлөр эл чарбасын көтөрүү, элдин турмуш деңгээлин жакшыртуу боюнча бир катар ийгиликтерге жетишкен. Бирок ошол эле мезгилде бул системада терс тенденциялар көп болгон. Бул биринчи кезекте экономикалык чөйрөдө байкалган. Дүйнөлүк социалисттик системага кирген дээрлик бардык өлкөлөрдө социалисттик моделдин киргизилиши чарба жүргүзүүчү субъекттери өз алдынчалыгына дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүндөгү мыйзам ченемдүү өзгөрүүлөргө ылайыкташууга жол берилген эмес. 1950-жылдары илимий техникалык өнүгүүнүн шартында өнүгүүнүн социалисттик ыкмалары өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп, жаңы технологиялардын өндүрүшкө киргизилишин солгундаткан. Дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөр илимий техникалык прогресстин электрондук эсептөө техникаларын, энергия жана ресурстарды үнөмдөөчү өндүрүш жана технологияларын пайдаланууга алдыңкы капиталисттик мамлекеттерден артта калган. Дүйнөлүк өнүгүү тенденцияларына ылайык социалисттик модельди аз-аздан реформалоо аракеттери натыйжа берген эмес. Ага партиялык мамлекеттин бийлик көп тоскоолдуктарды жараткан. Дүйнөлүк социалисттик системанын начар өнүгүшү, алардын ички карама-каршылыктарын келип чыккан. Анын күчөшүнө СССРдин жетекчиликтеринин ички-тышкы саясаттары да себеп болгон. КПССтин 20-съездинде сталинизм катуу сынга алынганы менен КПССтин башчылары партиялык мамлекеттик бийликтеги үстөмдүктү жоготкулары келишкен эмес. Ушуну менен катар
Алар өздөрүнүн авторитардык бийлигин дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөргө дагы жайылтууга аракеттенишкен. Натыйжада 1950-жылдардын аягында Югославия менен мамиле начарлаган. Албания менен Кытай дагы СССР менен узак убакытка тирешүүгө өткөн. Системанын ички карама-каршылыктары 1967-1968 жылдардагы Чехословакиялык кризистин мезгилиндеги драмалык окуяларда ачык көрүнгөн. Чехословакия элинин кеңири экономикалык жана саясий реформаларды жүргүзүү талабы менен чыккан кыймылын СССРдин жетекчилиги Болгария, Венгрия, ГДР жана Польша өлкөлөрүнүн колдоосу менен баскан. Бул үчүн СССР 1968 жылы 21 августта социализмди ички жана тышкы контрреволюциядан коргойбуз деген шылтоо менен эгемендүү өлкөгө өз армиясын киргизген. Бул окуя дүйнөлүк коомчулуктун алдында дүйнөлүк социалисттик системанын кадыр-баркын төмөндөткөн. Дүйнөлүк социалисттик системадагы кемчиликтерге карабастан, Европа өлкөлөрү экономикалык чөйрөдөгү 1950-1960 жылдардагы жетишкендиктерге таянып, социалисттик курулуштун биринчи этабы аяктады. Эми жаңы этап өнүккөн социализмди курабыз деп жарыялап жиберишкен. Бул чечимди колдогон идеологдор социалисттик өлкөлөр дүйнөлүк өнөр жай продукцияларынын 1/3 өндүрөт. Дүйнөлүк улуттук кирешенин 4/1 бизге тиешелүү деген аргументтерге таянышкан. Дүйнөлүк социалисттик системада социалдык, экономикалык жана саясий кырдаал жылдан жылга оорлой берген. Ушул мезгилде рынок экономикасына негизделген мамлекеттер илимий техникалык революциясынын жетишкендиктеринин негизинде өндүрүштү интенсивдик жолго коюуга жетишишкен. Натыйжада социалисттик өлкөлөр эл аралык рынокто улам бир көрсөткүч боюнча позицияларын жогото баштаган. Социалисттик өлкөлөрдүн рыногунун абалы оордогон. Элдин турмуш деңгээли төмөндөп, нааразылыктар көбөйгөн. Жерлерде радикалдуу саясий, социалдык, экономикалык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү жөнүндөгү талаптар күчөгөн. Кризистик кырдаал эл аралык кызматташтыкта дагы айкын көрүнгөн. СЭФке мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алынбашы, администрациялык чечимдердин көбөйүшү өндүрүштүн өнүгүшүнө тоскоол болуп, өз ара соода сатык төмөндөп кеткен. Польшадагы окуялар реформалардын тездешине түрткү болгон. 1970 жылдын башына эле мамлекетте өкмөттүн экономикалык саясатына каршы жумушчулардын массалык чыгуулары болгон. Эмгекчилердин эркин профсоюздарынын бирикмеси тилектештик уюму дагы пайда болгон. Кризистик кырдаал башка өлкөлөрдө ачык көрүнө баштаган. 1980 жылдардын ортосунда башкаруучу компартияларда саясий жана экономикалык кризистерди жөнгө сала турган мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Күч түзүмдөрү дагы алардын колунда болгон. СССРдеги 1980 жылдардын ортосундагы башталган радикалдуу өзгөрүүлөр дүйнөлүк социалисттик системага кирген өлкөлөрдөгү реформалык кыймылдардын өсүшүнө түрткү болгон. Чыгыш Европадагы демократиялык революциялар 1980 жылдардын аягында борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрүндө демократиялык революциялардын чоң толкуну болуп өткөн. Бул революциялар бийликтеги башкаруучу партиялардын бийлигин жоюп, анын ордуна башкаруунун демократиялык формалары киргизилди. Революциялар 1989 жылдын экинчи жарымында башталып, ар кандай формада жүргөн. Алсак Польша, Венгрия, ГДР, Чехословакия жана Болгарияда бийлик тынчтык жолу менен алмашкан. Ал эми Румынияда эски бийлик куралдуу көтөрүлүш аркылуу кетирилген. Азыркы видеохроника бул мамлекеттердеги 1989 жылдардагы революциялардын жүрүшүнүн фото хроникасы.
Демократиялык революциялар экономикалык мамилелерди өзгөртүү үчүн негизги шарт болгон. Бардык өлкөлөрдө рынок мамилелери калыбына келтирилди. Менчиктештирүү жүргүзүлүп, эл чарбасынын түзүмү өзгөрдү. Жеке капиталдын ролу жогорулады. Бул процесстер бүгүнкү күндө дагы активдүү жүрүүдө. Бирок бул процесстерде жетишилген ийгилик менен кошо кемчиликтер дагы бар. Дүйнө өлкөлөрү интеграцияга умтулуп жаткан учурда социалисттик өлкөлөрдүн бири-биринен кол үзүшүн түшүндүрүү өтө кыйын. Эми балдар алган билимибизди бекемдеп, экрандагы таблицаны толтуралы. Таблицаны карап көргүлө. Эми мен толтурган таблица менен салыштырабыз. 1940-жылдардын ортосунда СССРдин универсалдык үлгүсү боюнча өнүгүүгө багыт алган өлкөлөр Болгария, Албания, Польша, Венгрия, Чехословакиялар болушкан. 1950-жылдардын башында Югославияда өз алдынча башкаруу социализми деп аталган модель ишке ашкан. Азыркы мезгилде социалисттик идеядан тайбай келе жаткан өлкөлөр булар Корея Эл Демократиялык Республикасы жана Куба Эл Республикалары. 1968-жылы 5-январда 20-августка чейин Прага жазы деп аталган революциялык демократиялык кыймыл Чехословакияда болуп өткөн. 1969-жылы Прага жазын күч менен басууга каршы чыгып, Варшава келишиминин уюмунан Албания мамлекети чыгып кеткен экен. 1970-жылдын башында Польшада эмгекчилердин эркин профсоюздардын бирикмеси Тилектештик уюму пайда болгон. Жыйынтыктап айтканда, Аламат согуштан кийин дүйнө эки чоң лагерге бөлүнүп, саясий идеологиялык карама каршылыктардын чордону Европа аймагы болуп калган. Дүйнөлүк социализмди куруу идеясы чыгыш Европа өлкөлөрүндө фашизмди жок кылган советтик аскерлердин таасири астында катуу жүргөнүн мүнөздөй алдык. Азиядагы социализмдин экспортталышы Европага салыштырмалуу өзгөчөлүктөрү бар экенин билдик. Чыгыш Европада канга сиңип калган демократия акыры күч менен орнотулган саясий бийликти жеңип чыгып, дүйнөлүк социализм идеясын кыйратты. Ал эми Азияда бул идеологиянын баалуулуктарын катуу кабыл алган мамлекеттер али дагы жашоосун улантууда. Бул тема боюнча кошумча маалыматтарды экрандагы адаябаттардан жана шилтемелерден аласыңар. Эмки сабакка чейин жакшы калгыла.